Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Кара Суу районуна караштуу мурунку аталышы Акташ айыл өкмөтүнүн Жылкелди айылынан сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөмүн. Азыркы аталышы менен айта турган болсок, Алатоо айыл өкмөтү Жылкелди айылы. Урматтуу достор, кимде ким мына ушундай 8 сотук жер тилкесин издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар, базарга жакын. Ош Кара Суу жолунан анча алыс эмес, бир 200-300 метр бериле ичкерде жайгашкан, тынч, өтө сонун жерде жайгашыптыр достор. Бүт суу светтери келген, бардык шарттары каралган, интернет кабелдери тартылган достор. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Айланасын көрдүңүздөр, тосулган, талдар десеңиздер тал бар. Ичинде мына жердин ичинде 200 түп тыт бар достор. Кызыгып атасыздарбы? Видеонун жүрүшүндө сиздерге тыт катарга кирип дагы видеого тартамын. Теректери бар 20 түптөй. Эми сиздерге келе жолдорун негизги көчөдөн алып берейин. Ошол жол аркылуу кирип келе бересиздер. Урматтуу достор, мен азыр Ош Кара Суу трассасынын боюнда Жылкелди айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, партнер нефть заправкасынан түз кирип келгендеги Жылкелди айылына киресиздер. Сол тарапта дал ушул Койчуманов көчөсүндө буруласыздар. Бул жерде белгилеп алыңыздар, бул жерде трансформатор бар экен достор. Ушул асфальт жолдон түз барасыздар. Бир 200-250 метрден кийин Доронов көчөсүнө сол тарапка буруласыз. Андан 50 метр өткөндөн кийин кайра оң тарапка буруласыздар достор. Солго бурулгандан кийин Доронов көчөсүнөн дагы бери 50 метрден кийин 60 метр бери оң тарапка буруласыздар достор. Тетиги жерден 60-70 метр бери ичкери кирсеңиздер, жаныңыздарда жолдун оң тарабындагы бакка көзүңүздөр түшөт достор. Айланасында бүт эле 2 этаж үйлөр курчалган. Мына ушул бул көчөдө бир эле ушул жерде мына арчалар эгилиптир. Ушул арчалардын тушунда болуп эсептелинет достор. Жүрүңүздөр, эми ичкери кирип маалымат берели. Узун турасы дээрлик болжолдуу 25ге 33 ушундай. Кыскасы ровно 8 сотук жер тилкеси. Бир гана ушул жерге көчөттөр эгилген эмес, бул жерде фундаменттин орду каралган. Таштарды көрүп турасыздар, бул жерде 20дан ашык теректер каралган. Тетиги жерде 3-4 карыштык теректер дагы бар. Алды курулуш материалдарына жарап калыптыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 катар тыт бар экен достор. Тыт арасында алма, өрүк, көчөттөрү дагы аралаш эгилген экен. Буйруса эми бул тыттарды не кыласыздар? Өзүңүздөр билесиздер. Баасы $48.000 бааланды, бир аз кеми болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, накталай акчага сатылат. Эсимдин айтымына караганда, бул жердеги кошуналар өтө ынтымактуу кошуналар. Жашаган сайын жашаган келет. Но бакты караңыздар эми. Астына төшөктү салып алып, жан баштап жатып, бизнес пландарды түттөсөңүздөр болот экен. Караңыздар. Тыт катар. Эми бул дагы неме? Кандай иштетесиздер? Тыттын ордуна мөмө берүүчү шаптолы, гилас, алма, өрүк отургузасыздар өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша. Айланасы тосулган, чегаралар такталган, кызыл документтери бар. Эч кыжалат болбоңуздар. $48.000 кеми бар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Калган маалыматтарды эсин номер экран астына камтылат. Ошол номерлерге чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Эс ала турган жер экен достор. Насип кылсын сиздерге.